Мустахим уулу Казим. Балаңызды гаджеттен коргоңуз. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова, Бишкек 2025. Баш сөз. Бүгүнкү күндө жер жүзүндөгү 8 миллиардка жакын калкы бар коомду интернетсиз элестетүү мүмкүн эмес. Анткени менен санариптик технологиялар, смартфондор жана компьютерлер балдар жана өспүрүмдөр үчүн пайдалуубу же зыянбы? Бул ачык суроо. Маалымат жагынан алар чексиз сандагы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштарын эч ким тана албайт. Бирок убактысынын көбүн адамдар менен баарлашууга эмес, социалдык тармактарга, оюндарга арнаган адамдар бара-бара экрандык көз карандылык руханий оорусуна чалдыкканын түшүнбөй калышат. Ар бир көз ирмемде билдирүүлөрдү текшерип туруу, телефонду көтөрүү үчүн ойгонуу, тамактанып жатканда, сабак учурунда же бирөө менен сүйлөшүп жатканда тез экранды тиктеп отурууну бул кадимки эле оорунун белгилери деп түшүнсөңүз болот. Эгер өзүңүздү мисалга ала турган болсоңуз, бала чагыңыздан жогорудагыдай адат байкасаңыз, анда сизге жаңы технологияларды колдонуу боюнча атайы билим алуунун убактысы келди деп билиңиз. 21-кылымдын оорусу аталган номофобия, телефонсуз калуудан коркуу оорусунун пайда болгонуна бир нече жылдын жүзү болду. Учурда АКШнын тургундарынын 68% номофобдор деген маалыматтар бар. Изилдөөлөргө ылайык 2100 британиялык өспүрүм сурамжылууга алынганда, алардын 58% телефонун же мобилдик байланышын жоготуп алуудан коркуп, стресске кабылышкан. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр, дүйнө жүзүн каптап келе жаткан бул оору биздин өлкөбүзгө жакындап калышы мүмкүнбү? Эгер телефону өчүп калса, өзүн коерго жер таппай, денесинин бир мүчөсү жок сыяктуу сезимге кабылып, ыңгайсыздана берген адамдарды көрүп да, угуп да жүрөбүз. Демек, мындай кырдаалда смартфон адамдын ажырагыс бөлүгү болуп калган экен деп так жыйынтык чыгарсак болот. Али ак менен караны, пайдасы менен зыянын ажырата албаган балдарыбыз экранга көз каранды болуп бара жатат. Ал эми алардын негизги коргоочулары жана тилектештери болгон ата-энелердин балдарын интернет ресурстарынын залалдарынан коргоо боюнча санариптик көндүмдөрү, санариптик колдонуу билими өтө төмөн. Канчалык ачуу болсо да айтууга туура келет. Биздин санариптик сабатыбыздын төмөндүгүнөн, балдарыбызды өзүбүз жеткиликтүү түшүнбөгөн бир уч технологиянын оосуна ууландырып, бүтпөгөн оокатыбыздын камын көрүп жатабыз дейли. Азыр анча билинбесе да, бул келечекте баланын акыл эси, тарбиясы үчүн кооптуу көрүнүш. Социологдордун, психологдордун жана балдардын укуктарын изилдөө борборлорунун изилдөөлөрүнө көз чаптырсак, күнүмдүк турмушта балдардын жана өспүрүмдөрдүн экран алдындагы активдүүлүгү өсүүдө. Бирок аларды коргоп, тарбиялап жаткан ата-энелер менен мугалимдердин санариптик сабаттуулугу жогорку деңгээлге жетпей жатат. Пайдасыз интернет ресурстарынын азыркы жана келечектеги зыяны абдан чоң. Соңку жылдары Казакстан маалыматтык өнүгүү багытына, өзгөчө санариптик технологиянын өнүгүшүнө басым жасап келет. Биздин өлкө дүйнөлүк тенденциялардын өнүгүүсүнө ылайык АКШ, Жапония жана башка өнүккөн өлкөлөр менен ийиндеш катары санариптик өнүгүү багыты тармагында биринчи 30 өлкөнүн катарына кирдик. Биздин жаштар, өспүрүмдөр артта калбастан, кээ бир учурларда дүйнөнүн айрым өлкөлөрүнөн да алдыга озуп кеткенин көрүүгө болот. Мисалы, Казакстан YouTube'ду активдүү колдонгон алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Жаштарыбыз TikTok боюнча алдына киши салбайт. Өлкөбүзгө интернетти колдонуу башка мамлекеттерге караганда кеч киргени менен, интернетти колдонуу жагынан башкаларга бат эле жетип калдык. Бул интернетке көз карандылыктын дүйнөдөгү бардык балдарга, анын ичинде казакстандык балдарга да түздөн-түз тиешеси бар экенин көрсөтүп турат. Албетте, жаап жаткан жамгырды эч ким токтото албайт, бирок үйдүн чатырында тешик болсо тамчы тамчылап суу агат, туурабы? Демек, жамгырдан, суу болуудан коргонуунун бирден бир жолу чатырыңызды бекемдөө. Интернетте кудум эле ушул жамгырдай. Ааламдык интернет системасындагы пайдасыз маалыматтардын агымын, балдардын аң сезимине оор таасир келтирүүчү түрдүү оюндарды, зордук сомбулукту чагылдырган тасмаларды токтотуу мүмкүн эмес. Биз ата-энелер, мугалимдер жана балдар, өспүрүмдөр баарыбыз бирдиктүү коом катары санариптик сабаттуулугубузду жогорулатууга жана интернет мейкиндигинин пайдалуу жактарын гана колдонууга убакыт келип жетти. Тилекке каршы биздин өлкөдө интернеттин пайдасы, мүмкүнчүлүктөрү тууралуу, ошондой эле күн санап өсүп жаткан коркунучтары жана зыяны тууралуу көбүбүздүн билбегенибиз абдан өкүнүчтүү.
Демек интернетти же интернетке түздөн-түз туташкан веб баракчаларды колдонуунун туура жана коопсуз жолу кайсы? Кандай карасак да баланын колунан телефон же планшетти тартып алып, таптакыр колдонбоого тыюу салуу же телефонду берип, бирок көзөмөлгө алуу маселенин чечилиши эмес. Бул абалды ого бетер корчотуп, баланы психологиялык жактан стресске салып, санариптик сабаттуулуктан алыстатып, баланы коомдун өнүгүү процессинен артта калтырат. Кандайдыр бир көйгөйдүн терс жагын көрсөтүүдө альтернатива катары оң жагын сунуштай билүү маанилүү. Биздин сунуш баланы экранга жолотпой таптакыр тыюу салуу эмес, тескерисинче аларга интернет ресурстарын аң сезимдүү жана коопсуз колдонуунун жолдорун үйрөтүү. Өзүм сыяктуу миңдеген ата-энелер, мугалимдер бул маселеден кантип чыгуунун жолун таппай, баштары катып, апкаарып калдык. Көптөгөн ата-энелердин бири катары бизде балдардын баардык кырдаалда, тойлордо, эл арбын жыйналган жерлерде, мектепте, жолдо, автобуста жана башка жайларда узак убакыт бою экранды тиктеп отурганына абдан тынчсыздана баштадык. Казакстандын ар бир аймагында үй бүлөлүк баалуулук эмне үчүн маанилүү аттуу автордук семинарларыбыздын катышуучулары канткенде экрандан балабызды ажырата алабыз, эмне кылышыбыз керек же баламды экрандан кантип алыстатып, чыныгы жашоого көңүл бурдура алам деген сыяктуу сансыз суроолору балаңызды гаджеттен коргоңуз аттуу эмгекти жазуума түрткү болду. Бул китеп маселени толук чечпесе да, организм иммунитетти бекемдегенге чейин оорууну убактылуу басуучу дары сыяктуу роль ойнойт. Бул китеп ата-энелердин, мугалимдердин, педагогдордун, психологдордун, билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин санариптик сабаттуулугун жогорулатууга багытталган жана интернетти кантип туура колдонуу боюнча керектүү маалымат алуу ыкмаларын камтыйт. Ошондой эле өсүп келе жаткан жаш муундун санариптик сабаттуулугун жогорулатып, интернеттен маалыматты эффективдүү жолдор менен алууну үйрөтөт. Интернет булактарынан туура эмес маалыматтардын агымы жана анын келечек муундун өнүгүүсүнө тийгизген зыяны тууралуу ар тараптуу маалымат берүүгө жардам берет. Биздин дагы бир максатыбыз балдарды тарбиялоо менен алектенген ата-энелер, мугалимдер, психологдор үчүн интернет аркылуу билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн туура жана пайдалуу багытка айландыруунун жолдорун карап чыгуу. Заманбап талаптарга ылайык балдардын өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен маалыматтык коопсуздукка эффективдүү жетүүнү комплекстүү камсыздоого жардам берүү. Ошол эле учурда окурмандарды интернетте активдүү болуу аркылуу пайдалуу маалымат алуу үчүн туура аракеттерди жасоого үйрөтүү да башкы максаттарыбызга кирет. Интернет дүйнөсү чындыгында чоңдор үчүн гана эмес, балдар үчүн да коопсуз жана пайдалуу маалыматтарга толгон мейкиндик экенин, ошол маалымат мейкиндигинде өзүн кандай алып жүрүү керектиги, пайдалуу маалыматты кантип алып, керексиз маалыматтарды электен өткөрүүгө жана анын өз эрежелери, мыйзамдары жана нормалары бар экендигин түшүндүрөбүз. Биз ата-эне катары кээ бир эскирген көз караштарыбыз менен виртуалдык жашоодон, экран ичиндеги жашоодон качып, чыныгы жашоону биринчи орунга коюуга канчалык аракет кылсак да, азыркы жаш муун үчүн виртуалдык жашоо алардын өмүрүнө түздөн-түз таасирин тийгизүүдө. Баарынан маанилүүсү биз балдарыбызды кандайдыр бир желе тордогу коркунучка кабылганында ата-энелерден же укук коргоо органдарынан жардам сураганга үйрөтүшүбүз керек. Бул минималдуу санариптик көндүм деп эсептелинет. Боор этибизден жаралган балдарыбызды технологиянын тузагында көзөмөлсүз калтырбай, экрандан да дароо алыстатып жибербей, балдарыбыз менен ачык, чынчыл мамиледе болушубуз керек. Биз алардын каалаган убакта, каалаган темада биз менен эркин баарылашуусуна шарт түзүү аркылуу өзүбүздү да тарбиялоого көңүл бурушубуз зарыл. Ошону менен бирге өткөн кыйын кысталыштуу замандын талабына карабай, ата-энелерибиз бизге эң сонун шарт түзүп берип, ошол мезгилде жакшы менен жаманды ажырата билүүгө үйрөткөндөй, биздин балдарыбыз да заманына жараша жакшы жаманды ажырата билүүсү зарыл. Биз ата-энелерибизден айырмаланып, заман талабына ылайык балдарыбыздын аң сезимине коопсуз виртуалдык жашоодогу жоопкерчилик деген түшүнүктү калыптандырышыбыз керек. Жыйынтыктап айтканда, бул китеп сизге өзүңүздүн жашооңузга, уул кыздарыңыздын жаркын келечегине пайдалуу маалымат жана конкреттүү ыкмаларды берет. Биздин бир гана суранычыбыз бар. Окуган маалыматыңызды унутпаңыз, акылыңызга сактап, жашоодо колдонууга аракет кылыңыз. Клиптик ой жүгүртүү адаты менен эмес, аң сезимдүү, олуттуу ниет менен окуйсуздар деп ишенем. Эгер ушул китеп бир ата-энеге пайдалуу болсо, демек биздин максатыбыз ишке ашты деп билемин.
Анда эмесе окурманым, сизге ийгилик каалайм. Автор.